Анан кийин барып арак шарап ичимдик ичүү көбөйүп баштаганда, орто жашка жетип калганда анын зыяндылыгы денеге көбөйүп баштайт. Себеп ичкилик күндөрү көбөйүп баштайт, анан кийин ичкен арак шараптын салмагы да көбөйүп баштайт. Себеп денеге ашказан ичеги аркылуу кирип канга сиңгенден кийин бүт биздин ички мүчөлөргө таркайт. Жүрөктүн күч кубаты кетет, боордун клеткалары гепатоциттер өлгөндө күч кубаты кетет. Жана мээнин нерв клеткалары да өлөт. Мээнин иштеши мурункудай нормадагыдай өзүнүн калыбындагыдай иштеши начарлаганда, анан кийин нерв тараптан көйгөйлөр башталат. Бул биринчиден эске тутуу, бир нерсеге көңүл буруу, анан кийин жоопкерчилик, баягы мээ иштеп чыгарган ан сезимде сөзсүз жоопкерчилик болот, ден соолук үчүн, үй бүлө үчүн, иш үчүн. Ошолор баары төмөндөйт.